Урматтуу туугандар, ассаламу алейкум. Биз ушул айылдын тургуну болобуз. 24 жаштагы менин атым Бектурсун. Биздин бере турган суроо эң негизги суроо да. Сиз айтыпсыз, баягы Ташкентке болгон делегациядан келгенден кийинки өкмөттүн Кыргыз элине берген билдирүүсү, жарлыгы боюнча айтып атасыз. Ошол жерде мен деп атасыз, чындыгында өзбек тарап ошол жерден 100 гектар жерди сурады эле, мен билбей туруп башында чындыгын айтканда болуптур деп коюпмун дедиңиз. Анан кийин айтпас 100 гектарды ал жердин жергиликтүү госрегистрлар, мына мамлекеттик кызматта иштегендер, ошол жерди билгендер келип айтты, ал жерде биздин пограничный застава бар, 100 гектар берсек ал жерибиз кошо өтөт экен, биз 50 гектар берсек жетишет деди. Биз буга чейинки сизге жолугардан мурунку маселелерде биз Ошко чейин бардык. Ушул жерде айтышты, ал жердин стратегиялык маанисин карадыңыздарбы? Кандай жер? Бул жерде өтө чоң Өзбекстандын кызыкчылыгы бар. Ал жерлерден кымбат деген сөздөр айтылды. Ошондо биздин мамлекет Ош шаарынын жетекчилигинде иштеген кызматтагы адамдар жооп берди. Биз ал жерди чындыгында барып өзүбүздүн көзүбүз менен көргөн жокпуз. Биз ал жерди билбейбиз дегендагы жоопторун беришкен. Буну эл ачык айтыш керек. Мына жерде эл уккан, биз барганбыз. Анан сизге биздин бере турган суроо, элдин талабы ошол 1050 гектар алдык ал жактан деп атасыз. 50 гектарды бул жерден суранышты, сунушун четке какпай ошо 50 гектарды бергенге биз макулдугубузду бердик деп атасыз. Элдин талабы болуп атат, ошол жердеги алмашылган 50 гектар жерди ордуна коюп, башка жактан алмашпай эле койсун, ошол 1000 боюнча калсын дагы, бул жер дагы ошол боюнча калсын деген талапта чыгып атабыз. Мен аны угуп атам, улум, сен эми жанагы сөздү кайталап бурмалаганды токтоткулаган. Сен менин баламдан да кичинекейсиң. Так. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. 100 гектар макул деп, анан кийин мен билбей калыптын эмес. Дагы бир жолу айтайын, урматтуу туугандар. Балдар, мына биздин госрегистрлер угуп алгыла дагы, ушул суроону бере бербегиле. Урматтуу эл журт. Госрегистрлер айтты, эгер 100 гектар болсо, мондай биздин ол жердеги погранзаставага кирип кетип калышы мүмкүн. Тыштанабыз, балдар. Кирип кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан биз 50 гектарды макул болсок дагы буларга жетет ошол буфери. 100 гектардын кереги жок деп мына силердин госрегистрдин башчысы өзү ушинтип айтты. Мына биздин зам губернатор отурат, туурабы? Мына ушинтип айттым. Ошондон кийин гана биз айттык 50ден 1 сотка ашырбайбыз. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бул бир экинчиден сиз айтып атасыз, жанагы Ошко барып сүйлөшүп, Ош шаар бияка эч кандай тиешеси жок. Бул бир облак акимият. Облак акимчиликке барып, эгерде кимдир бирөө ошондой жоопкерчилик алып сүйлөй турган болсо, анда келип беги жооп берсин. Мына мен жоопкерчилик алып кылдымбы? Мен жооп берип атам элдин алдына келип. Жооп беремин. Кудай кааласа дагы бир жолу айтайын. Биздин түзгөн протокол мамлекетибизге, элибизге, журтубузга, Кыргыз элине эң тууралуу, эң пайдалуу протокол түзүп келдик биз. Мындан артык протокол эч ким түзө албайт. Ал эми мына 50 гектар жерди сиз айткандай, улум сен айткандай, мына аксакал айтканга чейин, Булам аксакалыбыз айтканга чейин бир эле маселе тегерегенде болдук да. Ушуну бермей койсоңор болбойбу? Ушуну калтырып эле коюп, калган ошо бойдон иштете бергилечи деп атасыңар, туурабы? Урматтуу эл журт. Мына силер деле бир нерсеге бергенде бир нерсени суранасыңар, бир нерсени алмаштырасыңар, айтып атпаймынбы? Бул жерди бирөөгө кызыгып, буларга биз макул деп аткан жерибиз жок. Бул жерди макул деген дагы бир маселеси, башка элибиздин, башка жерлердеги элдин проблемасын чечишибиз керек болот.